Мал багууда анын санын гана көбөйтпөстөн асыл тукумдуулугун арттыруу, эттүүлүгүн жана сүттүүлүгүн жогорулатуу менен жакшы жыйынтыкка жетсе болот. Бул үчүн негизги милдеттердин бири болгон сапаттуу тоютту камдаш керек. Семинарда Чүй облусунун фермерлерине чыктуу тоютту кантип даярдоо керектиги көрсөтүлдү. Менен дагы окуган кишилер бар биякта. Бирок окуп келип ушунун маанисин түшүнүп мен практика жүзүндө биякта көрсөтүп бергенге аракет кылып, ошол аракетибиз менен негизинде биз ушул тоютту даярдадык. Бул кумшекер кант ширин менен жана бактерия өстүрүү боюнча өстүрүп бул силоста бул өтө сапаттуу жакшы тоют болуп чыкканы 3 жылдан бери практика жүзүндө биз фермерлерге көрсөтүп, аны эксперимент кылып, бул экспериментибиз бизге малдын семирген оюнча 3 айда букалар семирди, 3,5 айда, койлор 2 айда семирди. Андан тышкары бул бука, орто бука бир 15-16 кило жейт бир суткасында. Кой 5 килога чейин эле жейт. Ошондо семирип атат да. Чыктуу тоют деп фермерлер арасында таанылып калган жемдин бул түрү жалаң эле малга кургак чөп бергенге караганда бир топ сиңимдүү болуп, сүттүн көлөмү 2 эсеге көбөйөт жана мал тез эттенет. Бул биздин малчы фермерлерге өтө маанилүү деп койсок жаңылбайбыз. Ошо продукцияны өндүргөндө, мисалы сүт өндүргөндө, ушул тоюттандыруу, малдарды тоюттандыруу биздин фермерлерге аябай керектүү нерсе да. Азыркы учурда биз бүт республика боюнча алсак, фермерлер жалаң эле чөп менен тоюттандырып атат малды. Ошондуктан биздин продукциянын көлөмү да аз, жана малдын азыктуулугу дагы өтө төмөн болуп атат да. 2019 жыл жыйынтыгын алсак, Кыргызстан боюнча ар бир саанойга биз 202,3 килограмм саап алдык да. Бул өтө башка мамлекеттер менен салыштырмалуу өтө төмөн көрсөткүч да. Буну ушул азыктуулукту жогорулатуу үчүн мына фактордун эң негизги факторлордун бири бул тоюттандыруу болуп эсептелет да. Сүт алыш үчүн жанагындай чыктуу тоютту малга бериш керек да. Ысык Ата районундагы Чакан фермада чыктуу тоютту даярдоону Япониядан үйрөнүп келишкен. Алар жалаң чөптөн эмес, силасты жүгөрү, камыш, сулуу, арпа жана башкалардан жасашат. Атайын даярдалган аянтчада мындай малдын азыгы 45 күндүн ичинде даяр болот. Сүт өндүрүүчүлөр менен, ошондой эле фермерлер менен тыгыз байланышта иштеп жатышат. Алардын негизги максаттары биринчиден малдын сапатын, малдын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу, асыл тукум малдарды өстүрүү болуп атат. Ошону менен бирге ошол асыл тукум малдарга жакшы тоютту камдоо. Бүгүнкү күндө тоют маселеси абдан оорчундуу маселелердин бири. Эгерде биз малдын башын көбөйтө турган болсок, анда албетте биз ошого керектүү тоютту даярдашыбыз керек. Бирок жерибиз чектелүү болгондуктан биз ошол тоюттун жаңы ыкмаларын, тоют менен камсыз болушун, анан эң негизгиси ошол тоюттун сапатына көңүл бурушубуз керек. Эгерде биз бүгүнкү күндө сүт өндүрүүчүлөргө ошол сүттү көбүрөөк өндүрө турган болсок, сүттүн сапатын дагы өндүрө турган болсок, анда кыргызда айтылгандай уйдун сүтү тилинде дейт. Демек ошого керектүү, ошого жетиштүү тоют менен камсыз кылып келиш керек. Малдын мындай жемин даярдоодо өтө чоң каражат же күч талап кылынбайт. Болгону жасоо ыкмасын жакшы өздөштүрүп жана ылайыктуу орунду тандап алуу керек. Бул биздин тоюттун технологиясын закваска деп жана бир бактерия өзүбүз өстүргөн. Ар бир өсүмдүктөн, кайсы өсүмдүктөн жасайсыңар силер тоютту, ошол өсүмдүктөн бактерияны алыш керек. Бактерияны алган жолу бул 80 килограмм ошол тоюттан барып оруп келесиңер. Аны майдалап туурап, жеми менен, даны менен баары арасында жүгөрүнүн камышы болобу, куурайы болобу, аны кошуп, алардын да бактерия негизи ошол бир поледа эмне өсүп атат, ошондон кошуп койсоңор абдан жакшы болот. Анда бактерия кошулат. Бул адаптация жакшы да. Аны туурап туруп 80 килограммды 1 тонна сууга саласыңар, чылап бир 15-20 мүнөт аралаштырасыңар, бактерия чыгат сууга. Ошол сууну сарыктырып алып, бул чөбө кереги жок, суусу эле керек. Суусун сарыктырып алгандан кийин ар бир 5 литрге 200 грамм кумшекер кошуп, жакшылап аралаштырып эритип коюп, бир күн тийбеген жерге, көлөкө жерге коюп коюш керек. 5 күндөн 7 күнгө чейин бул
жана бактерик кумшекерден абдан көбөйөт, миллион миллиард пул көбөйүп, андан кийин жана тоютту туурап келип туруп басып атканда ошого ар бир тоннага 5 литрден жана закваскадан куюп коюп турасыңар. Болду 45 күндөн кийин бул тромбоз этип мындайча консерва кылгандан кийин, консервация кылгандан кийин 45 күндөн кийин ачып тоютту малга бере бересиңер. Көп жылдан бери силас, синаш өңдүү жемди даярдап, өзүнүн фермасын түзүп, ошондой эле сүттү кайра иштетип жаткан Азамат Маданбеков өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр. Анын айтымында малга убагында жана ар түрдүү жемди берип багуу бир топ натыйжалуу болот. Bunun içinde misалы bizim de ferma var, Çakan fermamız. Al жерде 2007 жылдан бeri стабильно саман, беде, клевер, люцерна деп коет. Силас, синаш, кыш мезгилинде бар жом, свекольный, анан комбикорм. Ушун баарын аралаштырып беребиз. Ошонун натыйжасында сүттү жакшы алабыз. Ошон үчүн эл деген аз биздин сельский хозяйство Кыргызстан өтө ыңгайлуу шарттар бар. Климатический жагынан, жер жагынан. Ошон үчүн биздин эл бир гана, мен ойлойм, таза эмгек кылам десе, чын эмгек, адал эмгек кылам десе, ушу келип туруп мал чарбачылыгы, сельский хозяйство менен эле алек болуп, туура ишти жүргүзүп алып барса, ошондо утат да, чөнтөгүнө кандайдыр бир киреши кирет. Экономиканы да ошону көтөрсө болот. Семинарга келгендер бул тоютту даярдоодо өзгөчө техниканын кереги жок экендигин белгилешет. Эми бул ыкманы республикалык деңгээлге чыгаруу аракети жүрүүдө. Өзүңүздөр ойлосоңор, бул мал деле, бул адамдар деле мындай бир курак нерсени эле жегиси келбейт. Мындай шоколад дегендей да, мына биз дагы жыттап мени көрүп атабыз. Буну да көрүп атасыздар, өзүлөрүндө жүгөрү дагы бар. Өзүнүн баягы жашыл барыкта өзүндө калган. Анан бул баягы 45 күн тургандан кийин бул баягы чайналып калган дегендей болуп атат да. Баягы малга киргенден кийин, мал жегенден кийин бул баягы сиңимдүү болот. Процент усвояемости выше деп коет да, мындай. Анан сүттү дагы көбүрөөк берет, эт дагы тезирээк салмагы жоголот дейт. Ошон үчүн биз көрүп, ушуну баягы фермер, Искол областтык фермерлерге айтып беребиз дегендей ой кылып атабыз. Кыргызстандын аймагындагы фермерлердин айрымдары гана чыктуу тоютту пайдаланбаса, көбүнчөсүнүн бул багытта маалыматы да жок. Андыктан уюштурулган семинарда мал багуучулар пайдалуу маалыматтарга ээ боло алышты. Конечно, полезно. Это готовый корм, сочный корм для производителей молока. Вот это в основном-то эта технология уже старая. В колхозное советское время вот это все использовалось. И тогда были высокий удой и были такие же корма. Что-то интересное, посмотрим. Закваска вот меня интересует в силосе, как его делают. А так? Азыр бир түк чөптүн баасы 200 сомдон жогору болсо, бул тоюттун килограммы фермерлер үчүн 3 сомдон гана айланат. Мал баккандардын чөнтөгүнө күч келтирбейт жана салыштырмалуу бир топ натыйжалуу экендигин тажрыйба көрсөтүүдө. Мунара Кадырзин кызы, Жаныбек Эгенбердиев, Ысык Ата району.